Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили сабагы 9 класс үчүн сүйлөмдүн баш мүчөлөрү. Китеп дептерлериңерди сабакка даярдап, ручкаңарды камдап, сабакты кунт коюп көрүп чыккыларбыздар. Бүгүнкү өтө турган темабыз сүйлөмдүн баш мүчөлөрү. Бул тема силерге жаңы эмес, анткени силер муну 8 класста деле өткөнсүңөр. Бул окуу жылында биз дагы да бекемдөө максатында аны кайталайбыз. Демек балдар, бүгүнкү сабакта биз эмнелерге жетишибиз керек экен? Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн бир сыйра кайталап эске салабыз. Сүйлөмдөрдү туура түзүп, сүйлөм мүчөлөрү боюнча синтаксистик талдоо жүргүзө алабыз. Ошондой эле бул сабакты аягына чейин көрүп, тапшырмаларды өз убагында аткаруу үчүн сабырдуу, жоопкерчиликтүү болууга аракет кылабыз. Балдар, сүйлөм деген сөздү кыргыз тилинде да, сыртта да көп эле уккансыңар. Сүйлөм деген эмне өзү? Силер өзүңөр бир саам ойлонуп көргүлөчү. Сүйлөм дегенде силер эмнени түшүнөт экенсиңер? Кандай нерсени биз сүйлөм деп атайбыз? Өзүңөр бир аныктама, бир эреже чыгарып көргүлөчү. Сүйлөм деген эмне? Силерге жөнөкөй кылып түшүндүрүп бере турган болсом, бүткөн ойду билдирген, грамматикалык жактан ыраттуу, эрежелерге ылайык түзүлгөн синтаксистик бирдик. Демек, сүйлөм болуш үчүн эмне болуш керек экен? Биринчиден, белгилүү бир нерседен, бир окуядан кабар бериш керек. Балдар, биз кандайдыр бир нерседен биз кабар алышыбыз керек, маалымат алышыбыз керек. Ошондой эле анын грамматикалык негизи болуш керек. Ошол грамматикалык эрежелерге ылайык, ыраттуу, баарынын өз ордунда түзүлгөн болушу керек. Мисалы үчүн, бүгүн аба ырайы салкын болду деген сүйлөм боло турган болсок, бул сүйлөмдө биз кабарды уктук, балдар. Аба ырайынын салкын болгондугу жөнүндө биз маалымат алдык. Демек, бул биринчи шарты аткарылды. Грамматикалык негизи болуш керек дедик. Грамматикалык негизи сүйлөмдүн бүгүн биз өтө турган темабыз баш мүчөлөрү. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү ошол сүйлөмдүн өзөгүн түзүп турган негизи десек болот. Бул сүйлөмдө эмне деген суроого жооп берип, аба ырайы сүйлөмдүн ээси болду. Ал эми салкын болду деген бул баяндоочту түздү. Орун тартип боюнча дагы баарынын орду өз ордунда. Демек, бул сүйлөм дегенди ошентип түшүнсөк болот экен. Ал эми сүйлөмдүн баш мүчөлөрү болсо, балдар, жана баяндооч сүйлөмдү түзүп турган эң негизги баш мүчөлөр. Баш мүчөлөрсүз сүйлөм түзүүгө болбойт, балдар. Ошондуктан алар сүйлөмдүн грамматикалык негизи дедик. Мисалы үчүн, Алмамбет келди. Мен ыраазы болдум. Жигиттер келишти. Жана баяндоочтон түзүлгөн жалаң сүйлөмдөр болду, булар. Муну эсиңерде сактап калыш үчүн түшүнгүлө, балдар. Баяндооч. Ошондо дарактын тамыры жана өзөгү сыяктуу деп эсептегиле. Дарактын тамыры бул жерге бекем орногон бөлүгү болсо, сүйлөмдүн ээси да ушундай. Ал эми анын өзөгү андан ары көтөрүп турган, андан ары улап турган бул баяндооч болсо, анын бул өзөгүн түшүнсөк болот экен. Менен баяндооч деле сүйлөмдүн курамында турганда ушул дарак сыяктуу элестетсек болот экен. Суроолорун эске салабыз. Сүйлөм мүчөлөрү, демек, ким эмне, кимдер эмнелер деген суроолорго жооп берет негизинен. Ал эми баяндооч болсо, эмне кылды, эмне кылып жатышат, эмне кылат деген сыяктуу суроолорго берет. Булардан башка дагы суроолору бар, бирок аларды баарын айтып отуруунун кажети жок. Эң негизги суроолору ушуларды билсеңер жетиштүү. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн таап көрөбүз, балдар. Абышка бул жолу да катуу айтты. Эртең менен кимдир бирөө чакырып кетти. Алыкул Лермонтовдун ырын кайра-кайра окуп жүрдү. Демек, биринчи сүйлөм. Абышка бул жолу да катуу айтты. Эмне кылды айтты? Ким айтты? Абышка айтты. Сүйлөмдүн ээси жана баяндоочу. Эртең менен кимдир бирөө чакырып кетти. Эмне кылды? Чакырып кетти. Ким чакырып кетти? Кимдир бирөө чакырып кетти. Алык Осмонов орус акыны Лермонтовдун ырын кайра-кайра окуп жүрдү.
Эмне кылды? Окуп жүрдү. Ким окуп жүрдү? Алыкул Осмонов окуп жүрдү. Сүйлөмдүн ээси болду. Эми балдар, силер бул көнүгүүдөгү сүйлөмдөрдү көчүрүп жазасыңар. Сүйлөмдөрдүн баш мүчөлөрүн таап, астын сызып чыгасыңар. Баш мүчөлөрүн баяндоочту гана таап, алардын астын сызып чыгасыңар. Бул көнүгүүнү өз алдынча иштеп, дептериңерге сулуу жазып, катасыз татнага жазып, сүйлөмчөлөрүнө талдоо жүргүзүп, аны сүрөткө тартып мага жөнөтөсүңөр. Сабагыбызды жыйынтыктайбыз, үйгө тапшырма алгыла. Демек, баяндооч сүйлөм. Ушул 3 сөзгө синквейн түзөсүңөр. Өзүнчө, ошондо силер балдар 3 түрдүү синквейн түзөсүңөр. Менимче синквейн дегенден силердин кабарыңар бар. Синквейн дегени бул маалыматты кыска так жеткире билүү. Демек, үлгүнү көрсөтөм силерге мен. Мына карагыла, мекен деген сөзгө биз синквейн түздүк. Мекен. Биринчи катарга 1 зат атоочу жазасыңар. Экинчи катарга 2 сын атоочу жазасыңар. Мекен, кең, кооз. Үчүнчү катарга 3 этиш жазасыңар. Сүйөт, багат, күтөт. Төртүнчү катарга 4 сөз катышкан 1 сүйлөм жазасыңар. Мекеним, баа жеткис турагым. Ал эми 5-чи катарга болсо синоним же кандайдыр бир ассоциация жазсаңар болот. Ушул деген сөз менен эмнени ассоциацияласак болот. Тапшырманы аткарып балдар. Биринчи группанын окуучулары өзүңөрдүн мугалимиңерге, экинчи группанын окуучулары менин WhatsApp номериме жөнөтсөңөр болот. Сабагыбыз соңуна чыкты балдар. Катышканыңар үчүн чоң рахмат. Тапшырмаларды өз убагында аткаргыла. Эгерде кандайдыр бир түшүнүксүз силерге суроолор болсо, бизге кайрылгыла, сөзсүз аларга жооп беребиз. Саламатта тургула.